Мына Жалал Абад областынын Окен районунун Рахманжан айылында 30-40 жылдан бери, 50 жылдан бери өсүп жүргөн дарактарды Жамалов Абдыкар деген эч жерде иштебеген элжегич адам 3-4 аялды баштап жолду кеңейтебиз деген максатта жалган жала документтер менен канча жылдык дарактарды кыйдырып элге зыян келтирип жатат. Ушул көчөдөн тыттар, гилярстар өсчү, өрүктөр өсчү, мына алчалар өсчү. Ушул жерден бүт бар балдар жешчү. Бүт дарактар кыйылып, контролго алган эч ким жок. Карапайымдын элди басмырттап, кыясын деп мушташып, сүзүшүп, бүт дарактардын үлүш жериндеги дарактарын кыйып, канча даракка зыян келтирип жатат. Эсеби менен эсептегенде 46 дарак чыкты деп айыл өкмөттөн келип эсептеп кыйбагыла дегенге болбой, Жамалов Абдыкар колуңардан эчтеме келбейт деп бүт кыйдырып, элге зыян учуратып, жолду жаап, ушундай иштер жүргүзүп жатат. Канча дарактар бышып, мөмө желтилип турган жеринен кесилип жатат. Убал. Канча дарактар кесилип жатат. Бирөөнүн үлүш жериндеги дарактарын кесесин деп зордоп кестирип атат Жамалов Абдыкар деген адам. Жолго мешет этпеген дарактардын бүт бары кесилип, бүт бары зыянга учурады. Мына айылда жүргөн айыл аксакалдары бүт бары нааразы. Биздин чектерге кирип, биздин балдар жеп турган мөмө жемиштерин барын кесип атат. Жамал Абдыкарга эч кимдин тили өтпөйбү деген нааразылык менен келип, колунан эчтеке келбей басып айтып кетип атышат.